Бүгүнкү сабагыбыз фон боюнча иштейбиз. Бүгүн байле diff'ти колдонобуз сөзсүз түрдө. Ошондуктан биз азыр өзүбүздүн бул жагыбызга жаңы background HTML деген жаңы папка ачып алабыз. background.html деп. Эми бул жака мен убакыттан кетирбей бул индекстен skeleton иштерди колдо жазгыла. Баарыңарга дайым эскертем. Себеби колдо жазсаңар эсиңерде көбүрөөк калат. Ошондуктан ушул жака таштап алабыз. И doctype HTML эми бул жака body жазабыз, Так, body. Андан кийин HTML сөзсүз түрдө бир коддон экинчи кодго калыш керек. Бул жагыбыздан биздин вообще буну алып мен готовый көчүрүп турайын. Силер болсо эме жазсаңар ыңгайлуу болот. Бул body'нин ичине биз коддорубузду жазабыз. Биз бул жерге пока что бизге сабагыбыз кандай эле бизде биз азыр бул жака фон менен иштейбиз. Ошондуктан жөн эле фон деп жазып коебуз, Фон. Жөн эле фон дейли. Фон. Фон деп коелу. Бул body'нин ичине биз эми div менен иштейбиз. Мурунку сабакта div'тин калдырмаларын жазганбыз. Жана ошондой эле эми кийинки бетке алып өтөбүз. Div'ге биз класс бере алабыз. Сөзсүз түрдө класс. Классыбызга биз post биринчибиз post дейли. Post болсун. Эми биз текшерип көрөбүз. Автоматтуу түрдө. Эми биз өзүбүздүн MyWeb папкабызга киребиз дагы. Background HTML ачып алабыз. Бизде бул жерде эч кандай коддор көрүнбөй эле. Биз азыр текст жаза элекпиз. Азыр кодубузду карайбыз. Бул жерде фон и бул жерде post деп жазылды уже. Андан кийинки биз div'ге болсо эми биз кийинки бөлүмүбүздү киргизе алабыз. Кийинки бөлүм биз тема коюшубуз керек. Теманы биз негизи H1 менен H2, H3 менен колдонсок болот. Ошондуктан биз азыр биринчи биз H менен эле иштеп турайлы. Пока что H1 менен, H1 менен теманын атын заголовка дейли. Заголовка бул жака дагы класс бөлүмүн киргизе алабыз. Класска биз эми бул именно пост биз пост жасайбыз. Мындайча фон менен биз ошол жака бул post text болот, Post text. Бул жака өзүңөр каалаган нерсени придумать этип өзүңөр ойлосоңор болот, бирок биз азыр катары менен кодду жазып тура берели. Text. Бул жака text болот. Же болбосо жок, post title деп коеюн, мен адашып калдым. Post title. Эми көрөбүз. Көрө алабыз. Фонубузду көрөбүз. Заголовкабыз чыкты, текстибиз. Эми биз параграф менен код алып кире алабыз бул жака. Бул параграф, эми параграфка мен мындан готовый эле көчүрүп турайын бул жактан, Готовый эле алып турайын. Мисалы, мону эле алып коюп турайын. Текст примерно background colorга, тексттин ичине. Тамам аша коддорун өчүрүп турайын. По-любому бул менен мен колдонбойм. Ошондуктан буларды мен алып салам. Strong тагын. Эми текшерип көрөбүз. Мындай эле кылып кое алайын. Силерге дагы удобный болуш үчүн ушундай эле кылып код кое алайын примерно. Мындай кылып кое алайын дагы. Эми мен мына кийинки заголовкага, кийинки страницага түшүш үчүн эми биз дагы бир параграф жазып алабыз. Болгон биз ушул жерден эле мына жерине чейин бир көчүрүп алып туруп, жаңы параграф коюп коебуз бул жака. Мисалы, бул отдельный параграф и дагы бир отдельный параграф түшүрөбүз. Код ачып турели. Ушунун ичине таштайбыз, эми көрөлүчү.
Мынакей уже бул жерде ортодо бөлүм бар. Экөө эки башка болду, окей. Эми биз post койдук, post title койдук. Эми биз post text мына жерге post text коюш керек. Мынаныкы өзү негизи post text болуш керек эле. Мына жерге именно ушу текстке да. Post жок, div да биздики адашып мына div менен беребиз да. Div болсо бул div эң акыркы мына жерден өчөт, мынакей. Ушул жерине коюш керек. Так. Бул div'ти мында алып коелгойн. Көн алыштырып. Мынакей div эми бул div. Эми бул жерге мына именно текстке болгондуктан биз бул жака класс менен дагы беребиз дагы. Бул жана post text кылабыз, да? Post text. Так. Биз постубузду жазып алдык. Бир көрөлүчү кодубузду. Кодубузду көрөбүз. Color, источниктен, элементтен көрөбүз. Бул head'ин ичиндеги, бул body'нин ичиндеги мына посттор, мына div'тер. Мына бул жерде заголовка бар, div. Posттун div'i. Эми бул жерде post title. H1 менен. Могул уже div була post text. Бул мына уже жабылган div. Эми биз буга неме беришибиз керек? Биз стиль CSS'ке ушул коддорду жазып алышыбыз керек. Эми биз стилибизге биз комментарий калтырып коюшубуз керек. Комментарийни жазыш үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн коду бар. Ошондуктан ал жака азыр биз комментарий бөлүм калтырабыз. Андыктан биз болгону 2 слэш ачып туруп, бунун ичине жылдызча кнопкасын калтырабыз. 2 жылдызча алып туруп, бунун ичине биз жазабыз. Бунун ичине жазсаңыз болот. Мисалы, калган бир неме, мисалы бул азыр биз жазып аткан код бул постта. Мисалы, пост. Мисалы, пост дейли. Просто пост кылып калтырып коелу. Сохранить еттик. Бул иштебейт. Биз бул болгон өзүгө комментарий болуш үчүн бөлүм. Эми биз постко биринчи кайсыны өзгөртүп алайлы? Биринчи биз постты өзгөртүп алайлы. Мына биринчи ушуну өзгөртөбүз. Эң главный ушул болот, пост. Ошондуктан азыр биз стилге пост деп жазабыз. .post код ачып туруп, эми биз размерин алайлы, widget размери где-то 700 пиксель кылайлы, примерно 700 пиксель. Жана ошондой эле узунлугу h менен дагы буга 400 пиксель берип көрөлү. 400 пиксель. Эми иштетип көрөбүз. Уже немеси туураланды бул жагы. Жанагы узарбайлы, эми бул жагы 700, бул жагы 400 болуп узарды. Эми биз пост алдык, margin алдык. Эми биз андан кийинки margin left кылабыз бул жагы. Margin left auto. Эми margin right, margin right auto. Эми текшерип көрөбүз. Margin менен бул азыр турбаш керек. Мына уже алып келди бул жака. Margin'дын немеси азыр текшерип көрөбүз код менен. Бул жагыдан авто, бул жагыдан авто. Ортого алып келди. Ортоң кодко. Бул жерде мынакей margin'ни көрсөк болот. Border дагы бар бул жерде. Мына көрсөк болот, окей. Эми биз дагы бул жака margin'дан кийин биз где-то border'ди жазып көрөлү. Border азыр мына ушундай бир код калтырат. Мисалы, азыр border жана эле border өзү. Так. Border где-то 1 пиксель. Эми soiled немеси. Мындайча айтканда стили. Soiled
свете 00 же болбосо мында да upravление примерно. Эми текшерип көрөбүз кодго. Эми мынаны көрүп турганыңыздарда азыр биз кичине чоңойтуп алабыз. Бул жерде мына стилин үстүндө көрдүңүздөр. Бул жерде бул sold менен коюлган да. Sold менен коюлган. 1 пиксель. Эгерде биз муну чоңойто турамызбы, 2 пиксель берип турамызбы, биз мына алабыз чоңоюш керек мына. Бул жана форматын көрүп атасыздар. Бул уже чоңойтат. Бизге пока что 1 пиксель менен алып турайлы азырынча. Көзгө көрүнүп атат, 1 пиксель алынды. Да. Уже бунубуз иштеди. Бул жака светтан берсек болот, красный общий дивке. Эми биз post title менен иштеп көрөлү. Post дагы көрөлүчү. Background'та post title. Мына заголовканы өзү менен иштеп көрөлү. Могу менен заголовканы өзү менен иштешибиз керек. Анча үчүн биз post title'ды алышыбыз керек. Post title'ды стилге жаңы код ачып туруп, бул жака .post title код жазабыз. Эми бунун ичине иштейбиз. Биз margin'дан ачып алышыбыз керек. Мына заголовкада margin берип көрөбүз. Margin өзү эле. Margin өзү где-то 0 пиксель. Бул жагы 0 болуш керек. Бул жагы 0. Бул жагы 20 пиксель берип көрөлү. Примерно 20 пиксель. И эң алды иштеп көрөлүчү примерно. Так. Заголовканын өзүнө иштейт бул. Мына бул уже үстүгө көтөрүлүп кетет. Бул мына заголовканын өзүнө биз берки текст менен берип атабыз. Ал жерде post title'га margin берип көрдүк. Бул азыр именно ошол өзүн гана башкарат. Биз азыр бул жерде 20 пиксель эмес. Мен 20 пиксель и бул жагы 0 пиксель берип көрөлү. 0 пиксель. Алды үстү и могул жагы мына код бердик margin менен. Дагы эле өзгөрүш жок. Margin менен мына алда margindыкы заголовка уже башына чыгып кетти. Азыр көрөбүз. Console источник. Так, биз могу post title неке. Бул жерде мына margin. Бул жакта 0 да ошол жерде чыгарып айтат. Бул жагы 0, бул жагы 20 пиксель, бул жагы 0 и бул жагы 0. Анда мындай деле кылып жазсак болот. Бул жерге margin, могул margin'ди калсак бул жерге комментарий бөлүмүн калтырып коелу. Эгерде биз бул көшүнө туруп 2 жылдыз жазсак. Жок, мынаны бул жагына мынакей. Мындан деле кылып калтырып коеюн. Комментарий бөлүмүн калса, мындай деле кылсаң болот, бул иштей берет. Так. Бирден бир жылдызча и жана решетка коюп коелу. Бул иштей берет. Эми биз азыр margin менен биздин комментарий эмнегедир иштебей атат. Так, мен адашып жазалым, по-моему. Так. Так. Так, иштеди эми, окей. Эми биз дагы margin менен иштейбиз. Margin топ кылайлы, margin топ, margin топ, margin топ 0 пиксель. 0 пиксель болот. Андан кийинкиси margin bottom көрөлү. Margin bottom. Буну 20 пиксель берип көрөлү. Пиксель и алдырып көрөбүз эми. Так, көңүл деле эмес жок, бирок ушуну кылсаңыздар кичине ыңгайлуураак да. Ошого ушуну колдонуңуздар. Мына комментарийни калсаңыздар өчүрүп койсоңуздар болот, кааласаңыздар ушинтип калтырып койсоңуздар дагы болот. Так, margin топ иштеди. Эми биз мына жерге посттун өзүнө бул жерде page калып кетип турат, бул жерде page.
page düz 15 piksel, бұл жағы 15 piksel. 15 piksel и бұл жағы 25 piksel. 25 не беріп көреlim. Посттың өзіне. Бұл немесе. Жана біз бұл жағы беріп атылау, азы бұл жағы уже 25 пиксель болды. Бұл жағы уже 10-ға үсті, уже 10-ға түшірді. Ошондон ушул кодубуз калып кетир. Ошондон бұндан қошып коебуз. Бұны уже автомат түрдө иштеди. Merging top бұл жағы 10, заголовканын өзүнө код бергенден бұнун өзүнө иштеди. Эми биз post-text параграфтын өзүнө берип көрөлү. Мынанын параграфтын өзүнө биз именно бул div менен бергенбиз. Мына уже бир код, мына уже отдельный дисидан болот меге. Мындай алып эсептейин, примерно ушундай кылайын. Жакшы көрүнүп атат окшойт дейм. Бул post title бул өзүнө бердик. Эми биз мунун өзүнө, мына тексттин өзүнө дагы код беребиз. Бул post text гана ушуну эле алып туруп. Эми стилге таштап көрөбүз бул жерге. Post text код ачып туруп. Эми бул жерге merging дагы эле. Merging кайрылап жанагы кайталап көрөбүз. Бул жагы 10 болсун. Бул жерден 10 болсун, 10 пиксель болсун бул жери. Үстү. Ал эми бул жаны болсо 0 пиксельге айдалсын. Көрөбүз. Калсаңдар бул жөнүндө 10 пиксель кылып калсаңдар болот, бирок кичине өзүнүн бир немесин көрсөтөт. Ошондон ушуну жазыңыздар. Merging менен койдук. Биз мына эмнеге иштеп атат? Бул потому что биз post text менен көрөбүз. Post text эмнеке? Биз post text бердик, бирок бунун ичинде биз параграф бар да, вот параграф. Ушу параграфты колдонобуз. Ошондой эле биз мына стилибизде могул жерде параграф бөлүмү болсо керек, жөн эле p неке. Мына бар экен, сизде мындай бар. Буну өчүрүп сала бериңиздер, пока что бул керек эмес. Эми биз азыр мынага post textке дагы жана таблица мурунку сабактарда өткөнбүз го, tablдын ичинде td болот. Ошондой болуп буга деле post text'ин ичинде параграф бар. И параграфтын өзүнө беребиз. P бар да, биз параграф менен жазып атпайбыз, ошондон ошого код берип атабыз. Эми интер менен иштеп көрөбүз. И мынабыз уже автомат түрдө үстүгө карап көтөрүлүп кетти. Вот, азыр көрөбүз. Так. Бул жерде класс түрдө заголовканын өзүндө бар. Div-тер иштеп атат. Бул жерде div post text'ке берилди. Бунун немеси бул жерде 700-гө x 90 бул автомат түрдө өзү алынган. Ошондой эле дагы кайсын алып көрсөк экен эми алып көрдүк. Эми биз азыр уга турган нерсебиз могу ичинде чоңойтуп коеюнчу. Могул чатоо жакшы көрмөдү. Биз мына посттун өзү менен жана 1 пиксель берип алып, мынаны биринен 3 пиксель менен иштетип көрөйүнчү. Кичине карараак. Вот такой немесин чыгарып берди, посту чыгарып берди. Эми биз азыр кыла турган нерсебиз ушунун ичине сүрөт киргизип, мындай фон болуш керек, анан мынаны өзгөртүп, бул жакы могу главный background color, биз азыр background да ошого свет беришибиз керек. Азыр бул сабак менен бүтпөйт, кичине узарып кетти, ошондон азыр мен экинчи сабагымдан чыгарам.